Шаке, Кудайдын тоосу кулады деген дагы бир китебиңиз чыгыптыр. Мен бирден менен окуп чыктым да. Чыңгыз Айтматов жөнүндө жазыптырсыз. Бул өтө чоң философиясы терең бир китеп катары кабылдадым. Кудайдын тоосу кулады деп. Эмнеге мындай атадыңыз? Эми Айтматов биз үчүн ушу Кудайдын тоосу кулагандай эле болду да, биз үчүн деп. Эми баягы акынбыз да. Биз көп нерсени баягы салыштырып, ушинтебиз. Муну түз кабыл алып аркы берки дей бергендер да чыгар, эми кеп анда эмес. Биз үчүн Кудайдан кийинки эле пайгамбарыбыз эле деп, анан ошентип ойлоп туруп анан. Мисалы башка элде, мисалы ошол эле орус элинде бир 100 Айтматов болсо, бир Айтматов өтүп кетсе калган 99 Айтматов турат. Булардын адабияты, булардын көркөм өнөрү деген ушунчалык терең, кенен. А бизде аз элдин Айтматовдай бир тоосу куласа еңшериле эле түшөбүз да. Ошон үчүн мен ушинтип койдум да. Сырты мыкты болуп турду. Кайдан таптыңыз? Мындай сүрөт көрүлгөн. Сүрөттө ошол Турар басмасы мага белек кылып берди да Айтматов үчүн. Айтматовго белек кылды да, мындайча айтканда. Бул эч жерде жарык көрө элек сүрөт эле. Байк ушуну сизге берели деп. Анан бүкөн тиги кызык да. Мен таң калып калдым. Өмүр бою көркөм өнөрүндө өнөр жаатында иштеген Мелис Шаршембаев деген кишини билесиң да. А киши аябай кырак киши. Ошол китепти карап туруп анан айтып атпайбы? Советтер Союзунун учуру могул сүрөттү бермек эмес сүрөтчүлөр дейт. Себеби могул жерине көлөкө түшүп калыптыр деп чыгармак эмес деди. Анан мен өзүм өмүр бою кесип иштегенден кийин сен да билесиң, мен да билем да. Чынында бул жер көлөкө экен, болбойт, башка сүрөтүн алып кел демек да. Анан бул ичиндеги кошокко ушул сүрөт керек экен, үндөшүп турат деп айтты да. Эми бул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгында сиздин бир чоң Шайлоок Дүйшеевдин чоң белеги болгон экен. Бул кошок баягы өлгөн кезде 2008-жылы жазылган кошок да, 2008-жылы жазылган, анда аз болчу. Мен кийин анан кеңейттим. Анан 90 жылдыгына туура келип калды эмнегедир. Мен карыздар да болуп калдым да бул кишигечи. Моральный. Себеби мен муну кишинин атындагы сыйлыктап келдим. Анан ошондон кийин мен деле бул кишиге бир айтып сөзүмдү айтып койбоймбу? Кандай айтам мен? Кандай формада айтам? Макала жаза албасам, бул кишинин китептерин баарыбыз эле окудук. Бирок китептерине адабиятчы, сынчылар сыяктуу оюмду, пикиримди айта албаган менен мен өзүмдүн талантым аркылуу, өзүмдүн дараметим аркылуу мен дагы сүйлөш сөзүмдү сүйлөп көрөйүн деп анан ушул кошок коштум да. Ошол кошокту кеңейттим. Ооба, албетте эми сиз Айтматов сыйлыгын албаган күндө да жазмаксыз. Мен буга ишенем. Айтмаксыз. Сиздей кишилер чекени баалабаса ким баалайт дегендей. Маселе анан бул чеке жөнүндө жазган кошогуңузду жалгыз эле чекеге эмес, деги эле өлүмгө дөшаалардын баарына арналган бир кошок, ошолорго айтылган кошоктой туюп кабыл алдым да. Өлбөгөн киши жок бул дүйнөдө деген философияны айтып атпайсызбы? Шамергенден баштап келди, Тыныбек дегендерден, Кожо Жаш, Жумабүйдүн Балык ооз дегендердин баардыгын айтып атасыз. Кет бука, айтып атасыз. Жеңи жок, барып бүт эле бар. Мен эсиме түшкөндүн баарын эле жаздым. Бүт эле эстеп кеттим да. Өзүң айткандай, чын эле бул өмүр бар бир өлүмдөн турат экен. Бирок биздин элде гана ушундай касиет болсо керек. Бул туулуп өскөндөн баштап эле өмүр өткөнгө чейин экинчи өмүрүн жасай баштайт экен да. Экинчи өмүр деген адам өлгөндөн кийин жашай турган өмүр экен. Мына Айтматов экинчи өмүрүн жасап кетти да. Мен байгы символдуу түрдө тоо кулады деген менен Айтматовдун тоосу улам бийиктей берет. Көркөм дөөлөтү. Айтматов улам ачыла берет. Могу кийинки муун деген өтө билимдүү, таптакыр башкача жаштар келатат. Дүйнөнү аңтар теңтер кылып көрүп турган. Дүйнөдө өзгөрүп атпайбы? Дүйнөдө өзгөрүп атат. Анан Айтматов болсо улам бийиктей берерине көзүм жетти. Бул кишинин дагы ачылбаган жактарын ачат болуш керек жаштар. Ошондо мен өмүр бар жерде өлүм барын, бирок ушу көз өтүп кеткен мыкты кишилерди ушундай сөздөр менен, ушундай ыр менен сактап каларыбызды ойлодум да. Ушинтип эскерип, анан бизде деген бүгүн кызык. Ошо мен тигинде да жаздым. Кошок деген калып калыптыр да биздечи. Көп окулбай, анан кошок десе эле, анан кошокчу деген сөздү эмнегедир уят катары көрүп. Мисалы, мени манасчы, комузчу дегендей эле угулат. Кошокчу деп койсом эмне болмок эле? Айтпаңыз. Ушул сөздү биз жерип, ушунчалык өзүбүз ушу сөздөрүнө жийиркенип өсүп калыптырбыз да. Баягы бул эми советтик идеологиянын эмеси да.
коммунисттик идеологиянын залдары ушуга тийген экен да. кесепети деген. Кесепети, карабайсыңбы? Менин энем да кошокчу болчу, чоң кошокчу болчу да. Ай, Анан мени баккан Сайра деген энем өлдү 54 жашында. Ага менин энем барып кошок кошту да. Ыйлабаган киши жок. Бала мен деле ыйлап жүрөм ал жерде. Анан ошондо бир аксакал мындай сакалы мындай төшүнө жеткен бир Сатылган деген чоң атабыз бар болчу. Ошо көз алдымдан кетпейт. Ушул мен өзүмдүн төрөгөн энем, тиги баккан энемми кошуп атканда көзүнөн мончоктоп аккан жашы мындай сакалынан тамчылап турган. Мен өз көзүм менен көргөм. Мына карачы. Көрсө адам тирүүлүктө ошол сен эстегидей өлгөндөрдүн да сөз калгыдай кошок кошуп эскергидей элди ыйлаткыдай бир нерсе таштап кетишиң керек турбайбы? Мына көрдүңбү? Ушул кошоктун касиетин биз жаман ажырап калып турабыз да. Мен ойлой берем да, биз аз элбиз, бирок бизди калкалап турган канатыбыз өтө чоң да. Манас деген эмне деген? Эбегейсиз чоң касиет. Анан ушундай аз элге ошондой чоң нерсени берип койгонуна аз элди жоготуштуң ой. Аптан оңой болот. Чоң элди жоготуш деген кыйын. Өзүбүздү кырктырыптыр да. Эми карачы кошокту жок кылган. Болбосо жанагы кошок жалаң эле ый менен муңдан турган эмес да. Кубаныч менен кошкон кошоктор да болгон. Баягы билесиң, кыз узатып, кызды узатканда ошол жеңеси анан апасы кошкон, жакындары кошкон, анан кошкондо дагы алар деген ушунчалык аппак тилегин арнап туруп кошкон да. Ушу күйөөгө кетип бараткан жериңе бактылуу келин боло көр. Ошо таш түшкөн жерин доор бол, ошол жерге кайын журтуңа сиңип кет. Кайненеңдин, кайнатаңдын батасын ал деп туруп анан узаткан да жакшынакай тилек менен. Анан ушул нерсебизди жоготтук да. Бүкөн. Ушундай нерсебизди жоготуп кете беребиз. Мен жогулгон жокку деп ойлойм. Сиз мондай кылып кошоктун бар экендигин, кошоктун күчүн, кубатын, философиясын көрсөтүп атпайсызбы? Окуп отурсам, бул кошокту баары эле кошкон экен. Ушу убагында Казыбек дагы кошуптур. Түрмөдө жатып алып, анын кошогу башкача. Мындай байкап көрсөм, Коргоол кошкон. Жанагы Кошалымкул деген бар эмеспи? Исмайылдын. Ошо менен эле токтоп калды да. Кийин анан тиги Элмирбек кошуп жүрөт. Үнү мыкты да. Анан кийин биз муну баштап калганыбыздын да бир себеби бар. Кызык. Анда баягы Жетимен деген адабий журналда иштеп жүргөн кезде Болот Шер Байдылда өтүп кетпедиби? Анан Байдылда кошок жазгыла Кыялбек экөөңөр деди. Анан Кыялбек экөөбүз жазып, анан Садык Шернияз анда жанагы эмеде болчу, жанагы Айтыш коомдук фондунун жетекчиси болчу. Анан ошол жерден Элмирбек баары отуруп, ошол эле жерден монтаждап, тиги Садык Шер монтаждады. Адагы төкмөлүк жайы бар. Ада кээ бир жерде кошуп ийип атты. Ошентип баарыбыз анан кийин ошол түнү менен жазып турган Элмирбек ошол жерден эле коштуруп, анан эртең менен үнүн жазып барып анан коюп койгонбуз. Анан азыр көз алдымда турат, ошондо акын жазуучулар келип атат Байдыкеге коштошуп. Анан Омокем келип калды, Омар Султанов. Анан мен адам деген ушинтип да жанагы Мамакеев айткандай көзүң карайсың да. Адамдын көзүн карайсың да. Анан Омокенин көзүнөн ыйлап атат. Жаш чыгып келет, жаш тамчылап Байдылдагы. Обоңго аралашканда укмуш болот дейм, ал тиги Элмирбектин үнүн укмуш. Анан тим эле момунтип жиберди да. Өзүбүз ыйлап жүрөбүз. Сиз ошону карабайсызбы? Жана могу жерде китебиңизде да жүрөт. Комуздун күчү, кошоктун күчү, манастын күчү деп. Бул чын эле кыргыздын бир баа жеткис, жан дүйнөсүн аңтар теңтер кылган, адам кылып жашатып турган. Ошол да. Күрөө тамыры, каны, жаны болуп эсептелип турбайбы? Анан ошого карабай, мисалы үчүн, билбейм, эми азыр талаш көбөлүк болуп атат. Мисалы динчилер, динди туу туткандар, кошок дегенди анча жактырышпайт, Сиз угуп жүрөсүзбү? Кошокту жактырышпайт, ал тургай. Кантип ушуну быгышат эми? Кыргыз элин жок кыла турган күчтөрдүн гана аракети. Жана чала молдо дин бузат деп кыргыз тети байыркы кылым деле айткан. Ошол чала молдолор булар. Анык чыныгы молдолор эч качан мындай кара ниеттикке барбайт. Биздин салт санааны, кыргызды сактап келген, кылымдар бою сактап келген салтыбыз, санаабыз ошол жанагы эпос, ошо кошок, ошо комуз, манас. Анан эми ошону жок кылгысы келип атпайбы? Мисалы мен жөн эле фактын айтайын. Ал тиги Мурдак агындылар деген китепти да жаздым эле. Бай Граматылык Өмүр акын Муктар каза болгондочу. Митинг болот деп айтышты да. Митинг болсо анда мага сөз берет. Мен сүйлөп калышым мүмкүн. Ылламдап айда деп барсак эле тымтырс. Тымтырс, эч кандай митинг жок. Анан эмне десек, бат эле сөбөктү алып чыгып эле. Анан ушинтип кетип баратышат дейт. Карасак, эң алдыда
сакалы белге түшкөн гана кишилер ээлеп алыптыр сөөктү көтөрүп. Артында ак топ кийген кичинекей балдар ээчип барат. Бул кайдагы балдар десем, Мухтар ошол Калин деген айылга Актала азыркы аты. Анан ошо Актала айылына медресе ачты эле. Ошонун балдары дейт. Генералдар да турган. Гражданский кийинип алып. Анан айттым, тигиндейлер тыйбайсыңарбы? Сөөктү деген кыргыз эч качан бөлөк бөтөн элге карматкан эмес, бөлөк бөтөн колго. Бул сөөктү бөлөк бөтөнгө карматканы, бул кыргыз өзүн карматканы, өзүнүн жан дүйнөсүн бүт берип койгон. Бул өтө каргышка калчу. Бул жаман нерсе болот. Сөөктү кантип бирөөгө берсин? Тыйбайсыңарбы? Деп анан элден сурадым. Буларды биз Бишкектен келди деп угуп атабыз. Буларды тиги Алматыдан келди деп угуп атабыз дешти. Тиги жолдо бүт кара жиптер тишилип туруптур, бир маалда өлүктү койгондон кийин эле жок болушту. Кимди көзгө суу көрүндү. Анан Накен байке жүрүптүр. Накен Касиев. Өкүрөбүзбү шайлоо деди. Өкүрөбүз, эмне үчүн өкүрөбүз деп. Анан көпүрө менен айланып эле бос үйгө жакындаганда эле өкүрдүк. Ошондо бир бала бук болуп турган экен. Ага чейин ошону жанагындай чаламолдулар бууп салган экен. Үн чыгарба, ыйлабайт деп. Бисбай өкүрүп жеткенде эле жарылды, бакырып эле ыйлап жиберди. Анан ар жактан кошок кошуп киришти. Анан кадимкидей кыргыз тирилип, кадимкидей жайдаңдап, кадимкидей өзүбүзгө келдик да. Өлгөндө эле эмес, жөн эле бирөөгө ыза болгондогу бугуң сыртка чыгып, ошон үчүн кыргыздар айткан да, жаман түштүнө сууга, агып аткан кара сууга айтып ал деп. Шаке, Чыңгыз Айтматовдун чикебиздин кеткенине мына 10 жыл болду, Сиз жана айтып атпайсызбы? Бир тооз кулаганыңыз менен чекенин артындагы тоолор бийиктеп кетип баратат. Кудайдан кийинки кудайсыз сиздейди, окутуш керек сиздейди деп айтып атышты. Үйрөтүш керек сиздейди. Ушул нерсе өтө чоң нерсе да. Кандай болуп атат азыр? Роза эжечи Айтматова. Роза эженин бир интервьюсун окуп калып, аябай ошо жүрөгүмдө калып калды да. Дайыма эле ошону ойлой берем. Бул кишиден кабарчы сурап атат. Эстелиги жок, көчөсү жок. Ушундай ичкемдей болгон кишиге коюлуш керек эле деп. Анысы да туура, ал кабарчынын суроосу да туура. Бирок Роза эже айтты, мага эстелигинен дагы, мага көчөнүн аты коюлгандан дагы Айтматовду окутуш керек. Мага ушул важный деди. Ушул маанилүү деди. Чындыгында эле азыр ойлосом, баягы сурасаң эле кыргыздарды, ошо балдарды сурасаң эле, кимди окудуң эле Айтматов деп айта берет. Бир окуду. Окуду, окуганда кандай окуду? Мына бизде азыр мектепте мыкты мугалимдерибиз бар, Кудайга шүгүр. Сонун мугалимдер бар. Ошолорго Айтматовду окуттуруш керек балдарга. Биз өтүп кетели. Бизден кийинки муун өтүп кетсин. Андан кийин Айтматов сактагандай биз эстегидей, биз урматтагыдай урмат менен калалыбы кийинки муунда. Мына маселе ошол жакта. Өзүң деле көргөндүрсүң балким, Шапкат Миржоев. Эмнелерди Ташкентке Килеген көчөсүнүн атын берип, анан ушинтип эстебедиби? Айтматов жөнүндө Казакстандын жасаганы, Өзбекстандын же коңшулаш элдердин же татар элинин жасаганы карап турсаң, кээде биздикинен 2 эсе, 3 эсе ашык жасагандай сезилип кетет да. Анан ичиңден намыстанасың. Ой, Айтматов биздикиби? Эми кызганасың да, өзүбүздүк туруп өзүбүздүн колдо бар алтындын баркына жетпей аткандай болуп сезилип да кетет. Ошол жагын ойлонушубуз керек. Мектептен мен экөөбүз алыстап кеттик да. Мектептин ичи тышын жакшы билбейбиз, бирок ушу окутулбай аткандай сезилет да дагы элечи. Баягы программа бар. Министрликтен түзүлгөн баягы программалар бар, дежурный программалар. Ошол менен эле окутулуп атабы деп ойлойм. Биздин жанагы улуттук дөөлөттөргө өтө көңүл буруш керек эле. Бир эле Айтматов эмес, бир эле Манас эмес. Жанагы мен кошок жазып кеткен кишилер, ошо Кет Букан, ошо Тыныбекти, Балыгоосту бүт баарын эле окутуш керек эле колдон келсе. Булардын баардыгын окутуп чыксак, шуну жатка билсе, атаганат деп ойлойсуң. Мен сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Тез окутта болуңуз өзүңүз дагы. Рахмат өзүңө дагы.